Bismillah. Bugün 21 апрель 2021 жыл. Акыркы күндөрдө эки мектепте орозо кармаган мектеп окуучуларынын оозун ачтырганды боюнча бир маселени ачыктап кетейин. Укуктук жактан. Ошол жанагы Таластагы мектепте дагы мектеп 28 окуучунун 24 окуучу орозо кармаса 24 окуучунун оозун ачтырып койгон. Анан Базар Коргондо Макаренко мектебинде дагы канча окуучу окуйт билбейбиз, бирок 16 чейин 16 жашка чыга элек окуучулардын көбүн оозун ачтырып, мажбурлап ач деп ачтырып койгондор да бар экен, мектептен кетип калгандар да бар экен, мектепке сумкасын таштап кетип калгандар да болуп атат. Азыр ошол токтой элек, азырынча бүгүн токтой элек, биз кечээ бардык, видеого тарттык. Ошол оозун ачтыруу маселеси. Ошол Таласта деле ошентип айтты, анан Макаренкада деле Базар Коргондо ошентип бир себепти айтып атышты. Физиология, ден соолук маселеси. Бул орозону кармай албайт, алардын ден соолугу жаш, организм жаш, тиги бу деп ооруп калат, жыгылып түшөт, али жаш деп, ден соолугу, организми жаш, күн ысыктан эме болуп кетет, анан тамак ичиш керек мектепте деп, ошол ден соолук маселесин айтышты да. Анан ошол маселени мен укуктук жактан айтып кетейин. Мисалы, эми эжекелер эмне деп атат? Булар жанагы жаш организм болгон үчүн 16га чыга элек үчүн жыгылып түшүшү мүмкүн деп атат да. Эми элестетели, чындап эле жыгылып түшүшү мүмкүн деп элестетели, чындап эле орозо кармаса кыйналып 30 күн ичинде мисалы үчүн мектепте 2 жолу же 3 жолу эс болуп калышы мүмкүн дейли, элестетели, мисалы үчүн. Или орозо кармоо ал окуучуга зыян дейли, мисалы үчүн элестетели, зыян деп элестетели. Ошондой болгон учурда деле орозо кармоо анын ден соолугуна зыян болсо дагы эч ким аны, керек болсо ошол мугалимдер, директорлор, эч ким аны оозун ачтырып койгон акысы жок. Зыян болгон учурда деле, зыянбы зыян эмеспи, ал маселе мектептин кызматкерлеринин маселеси эмес, алар кийлигише турганчы. Ден соолукка орозо кармаса зыянбы зыян эмеспи, аны дарыгерлер гана аныктайт. Анализдердин негизинде аныктайт дагы. Анан ошол окуучуга айтат да, сен ден соолук орозо кармасаң, мисалы үчүн каның азайып кетет, эсиң ооп калышы мүмкүн дейт. Же болбосо ооруң күчөп кетиши мүмкүн дейт, же язваң күчөп кетиши мүмкүн дейт, мисалы үчүн. Ошондо дарыгер дагы сунуш гана айтат. Сага орозо кармоо сунушталбайт деп айтат, болду. Анан ошол жаран окуучу деп айтайлы, 12 жашта, 14 жашта, ал эми бир аз уже акыл эси иштеп калган болот. Ал өзү чечет, өзү тандайт, өзү чечим чыгарат. Балким ата-энеси менен кеңешет, балким бир илимдүүлөр менен кеңешет, балким достору менен кеңешет дагы, өзү чечим чыгарат. Мен орозо кармаймын, өлүп калсам дагы, оорум күчөп кетсе дагы, же кармабайын, өзү чечет да. Кеңешип туруп ал өзү чечет. Анан мажбурлаганы эч кимдин акысы жок. Керек болсо ата-энеси деле оозуна мажбурлап тамак тыга албайт да. Ата-энеси деле ага барбайт, ата-энеси ооз айтат. Демек, адам орозосун ачабы же болсо балким орозого байланыштуу болбош деле мүмкүн да. Мисалы үчүн жөн эле тамак жегиси келбей атат. Мисалы үчүн жөн эле суу эле ичкиси келет. Көңүлү жок, аппетити жок, балким жашоосунда бир маселелер бар дагы, стресске түшүп кетти, ойлонуп жүрөт, тамак ичкиси келбейт. Балким мектептин тамагы жакпайт. Балким мектептин тамагына көңүлү айнып кетет, жегиси келсечи. Мисалы, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Или принципке таянып мектептин тамагын жебейт, мисалы үчүн. Кандай гана себептер менен болбосун, тамакты биротоло жейби, жебейби, ал ден соолугуна зыян болсо дагы өзү гана чечет, өзү гана жоопкер. Эми мектептин ошо сабатсыз мугалимдер, директорлору ошол шылтоолорду айтып, ден соолугуна зыяны болот, анан жыгылып түшүшү мүмкүн, анан булар жаш, организм жаш, физиологиясы жаш, андай мындай деп ошол жанагы айткандары бул жаш баланын бир караңгы бир адамдардын сөзү да булчу.
зыян болсо да анын иши эмес биринчиден. Ал болгону сунуштап коюшу мүмкүн. Кызым, уулум, сен мындайсың, арыксың, анан өзүң карап көр, өзүң ойлонуп көр. Орозо кармаш сенин ишиң, кааласаң тамак жейсиң, кааласаң жебейсиң, биз эч нерсе дей албайбыз. Сен буну кысым катары түшүнбө. Орозо кармаганың өтө жакшы, ыймандуу болгонуң өтө жакшы. Бирок ата-энең менен дарыгерлериң бир кеңешип кой. Орозо кармасаң болор эди, анан өзүң ойлонуп көр деп коет. Болду, сунушкан айтат. Бул дагы ушинтип өтө адептүү айтканы дагы бул этиканы бузуу болуп саналат. Бул билим берүү мыйзамынын 29-беренесинде көрсөтүлгөн эч кандай кысымдар, дискриминация болбош керек деп. Бул орозо кармагандар кысым болуп атпайбы, туура? Дискриминация катары бааланат бул. Ушинтип адептүү айтса дагы мыйзам бузуу болуп саналат. Булар вообще килигишпеш керек. Тамак ичпейт, болду. Ал балким телефон чукулагысы келеттир, балким мисал үчүн. Балким чубак ажыны көргүсү келеттир сабак учурунда, эле тамак учурунда. Бизде жада калса реанимацияга келген, бир өлүм астында жаткан, мисал үчүн бир операция кылыш керек да, мисал үчүн өтүү ооруп атат да, мисал үчүн өтүү. Анан ал айтат, "Жок, мен силерге ишенбейм. Силер менен өтүм алсаңар мен өлүп калам, өлтүрүп коесуңар мени. Мен өтүү менен өлүп калсам да ыраазымын" десе дагы, өлүм астында врачтардын көз карашы боюнча ачыктан ачык, айкындан ачык өлүмгө ыктымалдуулугу жогору турган, ошого дагы мажбур операция жасашпайт. Укол сайбайт. Мына укол саялы, эже азыр укол сайбасак, сиздин жүрөгүңүз кармап өлүп каласыз десе дагы, "Жок, мен өлүп калсам өзүм жооп берем, мен силерге наразы болбойм. Уколуңардын кереги жок, таблеткаңардын кереги жок" деп ичпей койгон акысы бар. Бизде Кыргызстанда мажбур түрдө дарылабайт, мажбур түрдө эч кандай операция жасабайт, эч кандай укол жасабайт, эч кандай эмдөө прививка жок. Куд ошондой эле мажбур түрдө тамак жедирбейт андай. Тарыхта болгон эмес мажбур тамак жедирипчи. Эми ошо жана Макаренконун немелер айтып атпайбы, жана тамактары убал болот, андай эмне. Убал болот деп эле мажбур жедириш керекпи? Тим более орозо мезгилинде. Бул жеткен сабатсыздык, караңгылык, акмакчылык десе деле мында жарашат да, бул эң жумшак айткан сөздөр. Булар именно бул кыскасы мындай айта берсе мындай сөз деле көп да. Ошого мына ден соолугуна байланыштуу мектептин мугалимдери килигише албайт. Ал ден соолугуна зыянбы, зыян эмеспи, окуучу өзү чечет. Ал ким менен ата-энеси менен макулдашабы, макулдашпайбы, өзү чечет ал. Сууну дагы, тамакты да мажбурлап бере албайт. Мектепте прививка болгондо да мажбурлашпайт. Таблетка болобу, витамин болобу, суу болобу, ичкиле деп эч ким мажбурлабайт. Бул түздөн түз, ачыктан ачык билим берүү жөнүндө мыйзамын бузган болуп саналат. Конституциялык укуктарын бузган болуп саналат. Жеке жашоосуна килигишкен болуп саналат. Жеке диний инанымдарына кысым кылган болуп саналат. Ал диний көз караштар боюнча орозо кармалат. Тем более бул ошол силер жашсыңар дегени көбүнчө эле мындай асмандан алып эле айтып атышат. Эрдечи бир врачтын заключениеси жок же колунда. Паланча деген окуучу орозо кармаса жыгылып түшөт деген же бир кагазы жок. Ал жыгылып түшсө өзү жооп берет алчы. Эгер орозо түндө орозо ачып туруп, оозун бекитип туруп, анан мектепте сабакта уйкусу келсе, анда да кысым кылбаш керек. Сылык айтыш керек анда. Ана сен орозо кармап ушинде уктап калатасың деп ага айтканы да туура эмес ал. Майли 3кө бүтсүн, майли 2ге бүтсүн. Ал ыймандуу болсо, ал ошо эң маанилүү, ошол ыймандуу болгончу. Ал ыймандуу болом деп аракет кылып атпайбы, туура? Биякта мамлекет, школьный рекет, мектептеги кылмыштуулук, мектептеги жанагындай бычакташуу, ошолорду мушташууларды токтото албайса, бир гана бул ислам дини гана бул ошолорду токтотсо, булар бир коомдун оңолушуна бир каршы иш жасап атышат да. Булар мамлекетке бир чоң бир чыккынчылык кылып атышат буларчы. Жаш муундардын бул сүйүнтө турган жаңылык да бул окуучулар орозо кармап, ыймандуу болойлу, арак ичпейли, зына кылбайлы, паракорчулук кылбайлы деп мындай дин жолуна чыгып атса, булар ошого бут тосуп атат да. Бул союздагы мезгилдегидейчи. Кыскасы, ошол окуучулардын зыянбы, зыян эмеспи, жыгылышпайбы, бул мектептин кызматкерлеринин иши эмес. Сен кимсиң бул деп айтыш керек да. Сен кимсиң, сен өзү билет. Сен даже буга аша айтпашың керек. Ата-энесин чакырып айтсаң болот. Окуучуң арык, балаң арык, ушул бир сүйлөшүп көрбөйсүңбү, кандай мындай врачтар менен сурап көрбөйсүңөрбү, мындай алымдар менен да сүйлөшүп көргүлө. Мен ушу сунушум, өзүңөр билесиңер, мен аралаша албаймын деп ата-энесине бир ооз айтса болот. Окуучулар келип мажбурлап жакасынан кармап ичирип аткан видеолор бар, мындай мажбурлап туруп тамагын ооздуруна ачтырып, мына базар коргондо
кече осонда бирөөнүн баласы болсо кетип калыптыр, сумкасын таштап, давай тамак ич деп туруп жакалсын сүдүрөп келип, мындай эчки мал сыяктуу сүдүрөп келип окуучуну, мейли ал 8 жашта болсун, мейли 10 жашта болсун, анын иши эмне? Жашайлы депчи, балагатка жетти экен деген орозо кылмай. Балагатка жетеби, жетпейби? Сен кимсиң сен? Өзүң балаңды тарбиялап алып, бирөөнүн баласына эмне кийлигишесиң сен? Бул жеткен акмакчылык, жеткен караңгылык, бул сабатсыздык, мындай мугалимдер кетиш керек. Билим берүү министри айткан, жана 10-15 жылдан бери иштеп аткан жана сабатсыз директорлор кетсин деп атат. Алмашсын деп атат. Мен кошулам толук. Кетиш керек аларчы, алар ошо мектепте аларга орун жок. Жаштар келиш керек, жаштар. Эң кары 70-жылкы туулган, 80-жылкы, 90-жылкы туулгандар мына келиш керек мына ошо мектептергечи. Азыркы 50-60 туулган многу кишилер көбү неме экен? Же мыйзамды сыйлагысы келбейт, же динди сыйлагысы келбейт, же адамгерчилик жок. Сүйлөсөң өтө эле деңгээли өтө төмөн, өздөрүн текебер, высокомерный сезишет, өздөрүн өтө акылдуу сезишет, мусулманмын деп коюшат еще дагы. Кыскасы ошол, айта берсе сөз көп, эмоциялар көп, эмоцияларды алдырбаган аракет кылабыз дайым. Ден соолук маселеси ар бир жаран өзүнүн мойнунда. Ал тамакка байланыштуу, мисалы, тамеки чегип атат, эмне тамеки чеккендерге арак ичип атышат, ден соолугуңа зыян деп айтпайт эч ким, ушу мугалимдер. Арак ичип атышат, канча эмне кылып атышат, мисалы үчүн да. Тамак көп жегенде эле зыян, эмне тамак көп жегендерге айтпайт. Инсульт, инфаркттан канча адам өлөт? Ачкачылыктан өлгөн адам жок. Наоборот, ачка жүргөн адамдар азыраак ооруйт, кайра кан ооруларынан, жүрөк ооруларынан азыраак ооруйт. Мына буларга ден соолук кызыктырбайт чын-чынына келгендечи. Эптей эле жанагы тамагын тыгып оозуна жедирип коюш керек, эптей эле жанагы окуучуларга үстөмдүк кылып бир өздөрүнүн атеисттик, светтик көз караштарын таңуулаш керек. Себеби булар өздөрү светтик, атеисттик көз карашты адамдар, өзүнө окшош адамдар көп болушун каалайт да. Анан караса өзүнө окшогон атеисттер аз, саналуу эле, анан караса мусулмандар көбөйүп баратат. Ошо буларга жакпайт окшойт да, буларгачы. Эми эмне кылабыз эми? Буларга только чара көрүш керек, арызданыш керек, сөз түрдө, сөз арызданыш керек, жөн койбош керек, диктофон, видеого жаздырыш керек, прокуратурага арызданыш керек. Билим берүү бөлүмүнө, райондук билим бөлүмүнө эч ишенич жок. Алар каргаканын көзү чукпайт. Билим берүү министрине да ишенич жок, только прокуратурага да бизде ишенич калды. Акыркы мезгилде мына башкы прокурор айтып атат, адам укуктарын коргоону биз колдойбуз деп атат. Биз мыйзамдуу укуктук талаага түшөбүз деп атат. Ошого сөзсүз укугуңарды төбөлөтпөгүлө, курдутпогула. Ата-энелерге айтат болчук, биз балдарыңардын ыйманына чабуул жасап атат, динине чабуул жасап атат. Ошо мугалимдерчи, силер каякта карап отурасыңар? Эмнеге силер унчукпай кой деп унчукпай отурасыңар? Кээ бирлер болсо, эми балам, кызым, оозуңду ачсаң ачып көр деп ачып, бул эмне деген ол? Мыйзамда тыюу салбайт аткандай, мыйзам уруксат берип аткандай, эмнеге балаңарды коргобойсуңар, кызыңарды коргобойсуңар? Силер ата-эне катары силер мындай эч мындай ойдогудай ата-эне болбой атасыңар да.